أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барыңыздар сарф сабағыңызға қош келдіңіздер. Аллахым бұл оқу жылының башында барыңыздарға берекесін, тыныштығын, оқуыңыздарға, ішіңіздерге, жашауыңыздарға берекесін, игілігін берсін. Жаман көз, жаман сөздерден, сырттан іштен келген, асмандан жерден келген арқандай бәле қырсықтардан алыс қылған болсын. Амин. Бүгін иншаллах сарф сабағымыздың бірінші сабағы, бәлкім танышу сабағы. Егерде уақытымыз жеткен болса, анда сарфқа дарулы кірішіп кетеміз бұйырса. Ең бірінші кірішуден алдын уламалар баштаған иннама бадия кулли фанин ашра ал-хадду вал-мавду'у сумма самара. Бұл сөздерді біздің арамызда жаңы сарфқа баштағандықтан, жаңы кіріп үйреніп жатқандықтан тереңделе кірбейміз, жалпылайлы бірінші ошол илимдин тарихы жөнүндө. Качан келип чыккан, качан башталган, бул илим эмнени окутат, окуса пайдасы эмне, бул илимдин аныктамасы эмне, кандай илим жана башка кээ бир темаларга токтолобуз кыскача өкүмдөрү. Албетте ручка барак алып алсаңыздар да жакшы, жазып кеткенге кээ бир нерселерди. Болбосо китеп берилди, ошол китепке бир жерине жазып кетсеңиздер болот, Китебиңиздердин бир жерине жазып кете берсеңиздер эле болот. Бирок жанагындай этиаттык менен булгабастан чекесине мисалы бир жер жазыла турган болсо, мисалы жазыш үчүн алхамду деген сөз келе турган болсо, бир деп коюп туруп, астына мисалы бир деп туруп, ошол жазып кетсеңер болот. Эле биягына коюп туруп кыргызчасын. Же сөздүн астына деле берип кетсеңер жакшы болот дегендей. Сабакта кенен отурабыз. Эгерде кайсы бир ушул сабагыбыздын өзүнөн суроо болуп калса, дароо берсеңиздер болот, Мындай уктап калмай жок. Уктап калсаңыздар 5 минут 10 минут уктап алабыз. 5 минут уктап, көз илирип алып туруп, анан туруп калганын 15-35 минутун же 30 минутун деле уксак, ошол пайдараак болот иншалла. Биринчисен эң биринчи аныктамаштан баштайлы. Сарф илими деген эмне? Сарф илими деген эмне? Бизге белгилүү сарф илими же болбосо илму тасриф деп эки ат менен белгилүү. Азыр ошол эки ат менен белгилүү эмне себептен ушундай аталып калгандарын кыскача токтолгонго аракет кылабыз иншалла. Биринчиси бүгүн буюрса киришүү кылабыз дедик да. Биринчиси ошол бияка жазып кое берели. Ас-сарф деп. Же болбосо ат-тасриф деп. Мен угулуп атамбы? Аркадагылар жакшы элеби? Ата бир аз катуураак сүйлөгөнгө аракет кылайын. Сүйлөп баратып акырындап кетсем айтып койсоңуздар, катуураак деп. Ас-сарфу же ат-тасриф деп эки ат менен белгилүү. Илму тасриф же илму сарф деп эки ат менен да айтылат. Китептерде да ошондой болуп келет. Кээ биринде илму сарф деп, илму тасриф деп. Кандай эле илим болбосун, кайсыл кирбегенде ошол илимдин же ошол илимдин атынын терминдик жана тилдик мааниси болот. Биринчиси ошол сарфтын же тасрифтин лугавый мааниси бар, тилдик маани. Уламалар сарф деген сөздү колдонгондо, же болбосо арабтар эң биринчи сарф деген сөздү колдонгондо эмнеге колдонушкан? Эмнеге колдонушкан? Мисалы, катаба деген сөздү эмнеге колдонушкан? Катаба эң биринчи койгондо катаба деп. Баарыбыз билген катаба. Эмнеге колдонушкан билесиздерби? Азыр бизден түшүнөбүз, жаздыдан түшүнөбүз. Бирок биринчи колдонулуусу эң биринчи билесиздер, сөз жаралат, анан сөз өсөт, жашайт, карыйт, кээ бир сөз өзгөрүп кетет же жок болуп кетет. Катаба деп эң биринчи колдонулганда апалардын кийим тиккен нерсеге колдонулган. Жанагы жемпир тиккен же носки, топу, кийим тиккен нерсеге колдонулган. Андан кийин барып солдаттардын түз турганына, полктарга колдонулган. Кийин барып жазуу башталганда катаба деп колдонулган. Жазууга. Бирок ортолордун үчөөнүн тең орторлук мааниси бар. Муштарак мааниси ал раттуулук, түздүүлүк деген да, тартиптүүлүк. Карасаңыздар, жазганда түп-түз болуп турат. Солдаттардын тизилгени түп-түз болуп турат. Андан кийин жана апалардын кийим тиккени дагы түп-түз болуп турат. Ошол сыяктуу араб тилинде эң биринчи колдонгондо кайсы бир термин болбосун, азыр биз шариятыбызда же динде
ilmde birinci sarf. Sarf деген söz. Lugatan, lugaviy manisi, muga görünöt boş gerek. Lugatan manisi at-taghyir. At-taghyir. At-taghyir же болбосо at-tahwil. Эки манisi var. At-tahwil же at-taghyir. Өзгөртүү деген манisi var, анан айландыруу деген манisi var. Эң биринчи коюлганда же колдонулганда тагhyir же tahwil min halin ila hal, bir абалдан экинчи абалга айланганда же bir абалдан экинчи абалга өзгөргөндө ошого сарф деген сөз колдонушкан. Tasrifu riyah деп дагы келет Куранда, тагйируха, шамалдын ары бери өзгөрүлүүсү. Бияктан соккон келаткан шамал кайра башка жактан согуусу. Ар кандай абалдарын өзгөрүлүүсүн дагы айтылат. Ар-Рагибул Асфахани деген Mufradatul Kur'an деп Kur'an'da сөздөрүн аныктама берген, Kur'an'ın сөздөрүн, кейбир сөздөрүн түшүндүрмө берген Рагибул Асфахани деген алым өткөн. Ошол 482-хижри жылында. Ошол радду шай'i min halatin ila halatin. Bir нерсени bir абалдан экинчи абалга кайтаруу, же болбосо bir нерсени bir абалдан экинчи абалга айландыруу, өзгөртүү, алмаштыруу деген маанилери бар. Берген, ошентип берген. Алмаштыруу, bir нерсеге алмаштыруу, же bir абалдан экинчи абалга айландыруу, өзгөртүү деген маанилер. Сарф дегендин тилдик мааниси колдонулган эң биринчи. Эми сарфтын эки мааниси бар сарф илиминин. Сарф илиминин эки мааниси бар. Биринчисинде лугатан дедик, сөздүктөгү маанисин түшүнүп алдык, бир нерсенин өзгөрткөнүн. Жанагы акча алмаштырууну эмне дейт? Саррафа дейт, Ошол карасаңыздар, сомду долларга, же долларды сомго, же рубльге, же теңгеге бир нерсени эмне кылып атабыз? Алмаштырып атабыз. Ошого дагы сарф тил колдонулган. Эми истилахи мааниси. Истилахи дегенде ошол сарф уламаларынын аныктамасы, сарф уламалар берген маани. Сарф уламалары эмне деп аныктама беришкен сарфка. Буга тилдик маанисинен эле жакын эле, бул деле эч кандай көп деле айырмалбайт. Бираз айырмачылыгы менен, истилахи мааниси. Эми истилахан, бул жерде истилахан деген маани берели. Истилахан. Терминологиялык маани десек болот, истилахи мааниси. Сала деген сөз эмне? Сала. Намаз деп түшүнөбүз да. Бул истилахи мааниси. Сөздүк мааниси эмне мааниси бар? Bir gamançı var, birisi dua manisi var. Ошол сыяктуу сарфтын, демек сарф дегенде бир нерсенин өзгөргөндүгүн, айлангандыгын, алмашканын айтып атса, истилахи маанисинде эки маани берилет. Истилахи маанисинде эки мааниси. Маанал илми деп коет, биз кыскача эле жазып көтөрөлү. Илми мааниси бар, анан амали мааниси бар. Амали мааниси. Илми дегенде ошол илимге берген маани, амали дегенде практикалык мааниси. Практикалык маани беришкен. Биринчиси маанал илми. Маанал илми. Муну илмун би усулин ю'рафу бихи ахвалу абниятил калиматил муфрадати qabla an tantazima fi at-tarkib деп. Мен муну албетте бүгүн киришүү болгондуктан, арабызда жаңы болгондуктан көп сөздөрүн терең которуп отурбайм. Кыскача эле, кыскача киришүү кылабыз буюрса. Ю'рафу бихи ахвалу абниятил калиматил муфрада. Араб сөздөрүнүн бир сөзү жөнүндө, ошо сөздүн абалы жөнүндө издейт. Ошол сөз бир сөз дейт. Башканда сарф илими, биякта да өтөбүз, сарф илими арабтын сүйлөмдөрү бар, анан сөздөрү бар. Ошо бир сөздүн абалы жөнүндө издейт сарф илими. Ошонун биле турган эрежелердин топтомун не деп айтат экен? Ошол илми деп аталат. Сарф илимин бир сөздүн эрежелеринен, жоксо усул эрежелери аркылуу бир сөздүн абалын биле турган илимди эмне деп айтат? Сарф илими деп айтат. Бирок илими. Ал эми түшүнүктүү болдубу? Аныктамабыз. Эмне экен? Кайра бир кайталап коелу. Сарф илими, илими мааниси. Башка айтканда бир эрежелер, жөнөкөй сөз менен айталы, бир эрежелер. Ошо эрежелер аркылуу бир сөздүн абалын биле ала турган эрежелер. Эрежелер сөздүн абалы, сөздүн абалын биле алабыз. Сүйлөм болуудан алдын
сүйлөм болуудан алдын, сүйлөмдүн ичине кирүүдөн алдыңкы сөздүн абалын биле турган эрежелерди эмне деп коет экен? Сарф, илимий. Сарфты илимий маани аныктама берсек. Ал эми амалий маани бере турган болсок, бир канча аныктама беришкен амалий маани. Бирок биз бир аныктамага токтолобуз. Тахвилул аслил вахид иля амсилатин мухталифа. Тахвилул аслил вахид иля амсилатин мухталифа. Бир негизди, бир уңгуну ар кандай сөздөргө, бир уңгунун ар кандай мисалдарга, мисалдан максат өтө иншалла вазындарга, ар кандай мисалдарга өзгөрүлүүсү. Бир уңгунун ар кандай сөздөргө өзгөрүлүүсүн айтат. Мисалы, карайбыз. Могу жерге жазсак болот экен, Ушул эле катаба деген сөздү алсак, мисалы катаба деген сөздү. Же болбосо насрун деген сөздү алсак, насрун деген сөздү алалы. Себеби амсилада биринчи насрун деп башталат эмеспи? Насрун деген сөз алсак, бул бир уңгу дейли, эгерде басрилердин көз карашы менен алсак. Бул уңгу, ушул уңгудан бир канча сөздөрдүн жасалуусун эмне деп айтат экен? Ошол сарф амали жагы, практикалык иш жүзүндө кандай сөздөрдү ала алабыз ушул сөздөн? Ушул насрун деген уңгудан эмнени алабыз? Мисалы насара. Өтөбүз, фейл маалды. Аны эмнени алабыз? Янсуру. Карасаңыздар, бир сөздөн бир канча сөздөр жасалып баратат. Анан насирун мисалы. Туурабы? Анан мансурун. Мансурун жана ансару, нассарун деп кете берет. Я нассарун исмакан болсо мансарун деп, жардам бериле турган орунду. Бир уңгудан ар кандай сөз жасалган, иш жүзүндө практикалык түрүн жасалганда ошону сарф амали деп аталат. Бирөөсү эң жөнөкөй сөз менен айтканда, бирөөсү биринчи илимий аныктамасы, бир сөздүн кайсы бир эрежелеринин негизинде кандай абалын биле алабыз. Экинчи амалий мааниси болсо, ошол сөздү ар кандай сөздөргө өзгөрткөнүбүз практика жүзүндө. Мисалы насрун деген сөздү насара янсуру деп өзгөрткөнүбүз бул сарф амали деп эсептелет экен. Буга кандай деген кыргызча эме берсек? Насара деген сөз, насара. Жардам берди. Жардам берди дегенден уңгусу кандай биз кыргыз тилибизде? Жардам берүүбү? Же жардам болобу? Ким айтат? Жардам берүү же жардам болобу? Жазуу деген сөздүн аныктама уңгусу кайсыл? Жаз, туурабы? 3 сөздөн. Жардам берүүчү? Жардам болуп калабы ошондо? Же жар болуп калабы? Жар болбойт а? Демек, жардам берүү. Ошол жардам берүү деген сөздү, же жардам деген сөздү алып келели мына бул жерде. Эгер көрүнүп аткан болсо, жардам деген сөздү биз эмне кылып атабыз буякта? Жардам берди деп өзгөртүп атабыз, туурабы? Бир атабыз. Иш жүзүндө өзгөртүп аткан нерсе буякта жардам берип жатат, жардам берүүчү, жардам берилген. Туурабы? Жардам бер, жардам бербе, жардам берсин. Ошол сөздөрдү иш жүзүндө, практика жүзүндө өзгөрүлүп аткандыгын эмне деп коет экен? Сарф деп коет, Сарф истилахан маанал амали деп айтылат экен. Бул кыскача аныктамасы болду. Эми бизде азыр эки нерсе болуп калды да. Сарф анан тасриф деп. Туурабы? Сарф анан тасриф деп. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Бирөөсү саррафа юсаррифу болот дагы, анан бул маздар болот. Тасриф деген, саррафа юсаррифунун маздары болот. Эми кээ бир уламалар сарф дегенде эмнени максат кылат экен? Кээ бир уламалар сарф дегенде маанал илмийди максат кылышат экен. Сарф дегенде. Тасриф дегенде эмнени максат кылат? Маанал амалиди максат кылат. Ошол себептен ажуми башын карасаңыздар, алам не деп баштады? Бисмилладан кийин. Алам анна абуабат тасрифи деген түшүнүңөрбү? Ушуга келебиз. Эмне үчүн бул нерсени бөлүп беренге аракет кылып атам? Себеби тасриф дегенде эмне үчүн эткенбиз? Сарфтын амал түрүндө. Ар кандай сөздөргө өзгөрүлгөндүгүн үчүн алат экенбиз да. Түшүнүктүү болдубу? Экөөнүн айырмачылыгын деп ошондой беришет. Дагы маселе бар, бирок аларга токтолбойбуз. Эми бул аныктамасы болду. Сарф илим аныктамасын жакшы түшүнүп алдыкпы? Билип алдыкпы? Дагы бир жолу кайталайм эрежени, дайым унутуп калбаш үчүн аныктамасын
Араб тилиндеги бир сөздүн абалын биле турган эрежелер эмне экен? Сарф деп аталат, бирок ал маанал илми да, илимий аныктамасы. Амалий аныктамасы, практика жүзүнүн аныктамасычы? Бир уңгунун ар кандай сөздөргө өзгөрүлүүсүн, бир маани билдириш үчүн деп. Сарфтын аныктамасы билдик. Эми сарф илими мавду эмне? Мавдудан максат объектиси. Эмне жөнүндө издейт? Эмне жөнүндө издейт сарф илими? Аныктамасын билдик да. Аныктамасы менен мавду негизинде маселе бар. Аныктама кайсактан алынат? Мавдунун темасынан, объектисинен алынабы же пайдасынан алынабы? Араб тилинин жана башында айтып өткөндөй, араб тилинин сүйлөм болуудан алдыңкы жеке сөздү жөнүндө изилдейт. Объектиси эмне экен? Изилдей турган илим жери жеке сөздүк абалын изилдейт экен, Сүйлөм болгон несин издейт? Бир сүйлөм болсо. Кайсы илим? Наху илими изилдейт. Сүйлөм болгон. Ошол себептен кээ бир уламалар сарфты биринчи окуш керек дейт. Себеби сүйлөмдөн алдын сөз кетет, сөз үйрөнүш керек дейт. Кээ бир уламалар жок, наху аягында окулат дейт. Эмне үчүн десе, бул лидиккатиха, бул илимдин өтө тонкий, өтө илим, өтө бир маанилүү илим болгондуктан, себеби бүт нерселер, бүт араб тили илими ушуга муктаж болот да, бардыгы. Башка айтканда, сарф илими илимдин, араб тили илимдеринин энеси болуп эсептелет, Объектисин билдик. Сарф илими араб тилдин жеке сөздөрүн жөнүндө изилдейт. Жеке сөз катары изилдейт. Бул илимди үйрөнүүдөн эмне үйрөнө алабыз эми? Бул илимди үйрөнүүнүн пайдасы эмне? Кандай пайда берет? Кандай бизге мөмөсү кандай? Бул илимди үйрөнө алсак, эмне пайда ала алабыз? Кайсы бир илим үйрөнгөндө анын аркасында пайданы издейбиз го. Сарф илимди үйрөнсөк, максаты эмне? Жоксо пайдасы эмне? Эмне пайда ала алабыз? Бир канча пайдаласы бар, биякта айтылган. Ошон 3-4төн эскертели. Биринчи пайдасын жаза берели. Викаяти дариси минал хата. Окуган адамды айнда нутқи фи дабт сигал калимат ал арабия. Араб сөздөрүн айткан кезде туура айтуу. Же болбосо адашып ката айтуудан сактануу. Же болбосо арабча окуганда, мисалы, мындай келгенде хафиза деген сөз келсе, баарына көрүнүп атабы? Чоңураак кылып жазып берейин, Хафиза деген сөз келсе, могу мындай сөз келди. Ушунун харакаларын кантип окуйбуз? Туурабы? Эң акыркысын негизинде бул жалпылай мааниде айтып атам азыр, жалпылай мааниде. Эң акыркысын, бир сөздүн акыркысын кайсы илим үйрөтөт? Наху окутат. Демек, ошол сөздүн эң акыркы, бир сөздүн эң акыркы тамгасынын алдыңкы харакаларды ким үйрөтөт экен бизге? Сарф илим үйрөтөт, эң акыркы. Мисалы, мындай сөз келди. Хафизабы же хафазабы. Туурабы? Бизде харакалар канча? 3 бар. Хи бар, ху бар, анан моякта да ху бар и сукун бар, туурабы? Ошо кандай абал болот? Кайсы болот? Ошону эмне үйрөтөт экен? Сарф үйрөтөт. Бул биринчиси эмес, көбүнчө могу жерден сөздүн ортоңку тамгасы, 3 тамгадан турган ичтердин ортоңкусу жөнүндө изилденет, Ушунусун. Сарф илим аркылуу биз мындай сөз келип кала турган болсо, ушуну кантип окушту, же болбосо кантип айтышты? Сарф илим эң биринчи. Экинчи пайдасы уңгу сөзгө кошулган, же болбосо бир сөздүн ичинде кайсы сөздөрү тамгалары ашыкча экендигин үйрөнө алабыз. Мисалы, могу жерде эле жардам берди деген кайсы сөз ашыкча? Берди деген сөз ашыкча да. Ошол сыяктуу эле могуну алып келели. Истагфара деген сөз алсак. Истагфара деген сөз алсак. Кайсы сөз ашыкча? Ушул ашыкча. Демек, могу жердеги уңгусу кайсыл болот? Мына ушул сөз болот. Сарф илим аркылуу бир сөз келсе, ошонун негизги тамгалары кайсыл? Өзөктүү тамгалары кайсыл? Ошолорду үйрөтөт бизге. Көп сөз келиши мүмкүн бизге. Туурабы? Кандай сөздөр билесиңер? Мисалы, азыркы эле биз ижтамаа деген сөз алып келсек. Ижтамаа. Ондай сөз келди. Ижтамаа деген сөз келди. Ушунун кайсынысы асыл тамгалары, кайсынысы ашыкча тамгалар?
Ушул жерде алиф менен та ашыкча. Туурабы? Кантип ушул жерде ашыкча болуп калды? Эмнеге бул не маани келип калат? Ушунун баарын изилдей турган илим эмне экен? Сарф. Эгер илимди окуу менен, бул сарф илим окуу менен бир сөздүн кайсынысы негизги сөз, кайсынысы кошумча тамгалары менен өзүнчө бир сөз болгонун үйрөнөбүз. Муну менен биз жанагы сөздүктөрдүн ичинен сөз тапканды үйрөнөбүз. Мисалы, ижтамаа деген сөз келсе, жанагы кыргызчаны, арабчаны кыргызчага берген, арабчаны арабчага берген кээ бир словарында кайсы уңгудан издейбиз? Жимден баштайбыз да. Ошого үйрөтөт. Сөздүктөрдү ачканда ижтамаа деп алифтен баштасаң сөз таппайсыз сарфтын ичинде. Ошол сөз бабында жок болушу мүмкүн. Жок да. Аны жимден баштап издеш керек болот. Асыл сөзүн таап аласыз дагы, анан сөздөрдү ошо карап маанилерин бир аласыз. Ижтамаа болсо бул өзүнчө бир маани билдирип калат да. Муну бара-бара өтөбүз, Жамаа деген сөз эмне? Анан ижтамаа болуп калса эмне? Ошол жана жамаа деген сөз, жамун деген мол маздары болсо, ижтамаанын, жамун деген маздары болсо, эмнеге ижтамаа болуп калды? Ижтамаа болсо кандай маани билдирет? Анын баарын ушул китепте буюрса өтүп баштайбыз. Пайдасы туура окуган үйрөнөт экенбиз. Арабча сөздөрдү. Экинчиден, сөздөрдүн уңгусун, кайсыл асыл тамгалары кайсыл, ана ашыкча тамгалары кайсыл, ошону үйрөнөт экенбиз, туурабы? Дагы бир пайдасы, араб тилинин кыска бир сөз менен эле көп маанини билдирип, араб тилинин өтө бир бай тил экендигин биле алабыз да. Түшүнүктүү болдубу? Дагы бир мааниси, Куран араб тилинин ичиндеги өтө кылдаттык, тонкий, дакыйк болгон маанилерин үйрөнө алабыз. Мисал берейин. Оларды алалы дагы. Кадр сүрөсүндө не деген аят келет? Таназзалул малаикату. Таназзалул не деген аят келет? Таназзалул, караңыздар. Таназзалул малаикату. Мул жерде эме бар, малаикату. Бул Кадр сүрөсүндө. Таназзалул малаикату ва руху. Лайлатул Кадр кечесинде кимдер түшөт? Периштелер жана ва рух, Жабрил периште. Фуссилат сүрөсүнүн 30-аятында инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика. Татаназзалу деген кошумча бир сөз келди. Караңыздар. Эки та менен тата деген сөз келди. Татаназзалу дал эле ошондой. Татаназзалу алейхимул малаикату. Жерде малаикату. Ушул эле маани. Периштелердин түшүүсү жөнүндө кетип атат. Бирок бир жерде эмне деп келди? Таназзалу, бирисинде татаназзалу. Периштелердин түшүүсү жөнүндө сөз кетип атат аятта. Эки аятта тең. Бирок айырмасы эмнеде? Айырмасы эмнеде? Ким айта алат? Бирөөсүндө эрежеге өтөбүз, буюрса бул нерселерди сарф илим окуу менен кээ бир маанилердин дакыйк болгон, Куранды, хадисти, араб тилин дагы тереңирээк түшүнгөнгө жардам берет. Кандай? Татаназзалу бул жерде бир та, ашыкча бул жерде бир та кем, Ашыкча болгон менен ашыкча мааниси бар. Бул эреже келет, иншалла. Татана бир сөз кыска болгон, демек мааниси да кыскараак. Таклилди билдирет, аз дегенде. Башка айтканда, периштелер жана Жабрил периште Кадыр түндө жылына бир эле жолу түшөт. Татаназзалу алейхимул малаика деген инналлазина қалу раббуналлах, мен Роббим Алла деп, сумма истақаму, истиқаматта жүргөндөр, татаназзалу алейхимул малаика. Аларга периштелер түшүрөт, алла тахафу ва ла тахсану, коркпогула жана кайгырбагыла деген аятланса. Ал жерде эмне жөнүндө кетип атат? Туура жүргөндөр, Роббим Алла деп иман келтирип, жана туз жолдо жүргөндөрдүн периштелер, өлүм периштеси келген жөнүндө кетип атат сөз. Адамдарга өлүм периштеси канчада келип турат? Бат-баттан келип тургандыгы, иман келтиргенде, башка айтканда, адамдардын периштелердин түшүүсү тынбай келип аткандыгын билдирет. Тынбай келип тургандыгын билдирет. Көрдүңүзбү? Тынбай келип тургандыгын. Бир тамга аркылуу дагы тереңирээк маанисин билип калабыз. Түшүндүрө алдымбы? Татаназзалу жолса таназзалу. Тата бир тамга кошулуш менен маани өзгөрүп кетти. Бираз жалпы мааниси экөө периштелердин түшүүсү жөнүндө, бирок
та келиш менен периштелердин тынбай келгендигин билдирип калат да, көп келгендигин билдирип калат. Та келиш менен ошо сарф илим окуш менен ошондой маанилердин дагы терең билип калабыз. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат, неге иктасаба деп келди, касаба деп келди. Ошонун баардыгын сарф илиминин ичиндеги жанагындай өтө кылдаттык дагы маанилерин үйрөнүп алабыз иншалла. Демек, пайдасы жакшы экен. Бул илимдин фазилети кандай? Фазилети эмне? Илимдердин эң шарапаттуусу, эң фазилеттүүсү деп айтылат. Эмне үчүн? Ким айтат? Анткени бул сарф илим окуу менен Куранды так даана түшүнөбүз. Бул илимди окуу менен сарф окуу менен хадисти, фикты, акыйданы деген араб тилин жакшы тереңирээк түшүнө алабыз. Түшүнүктүү болду? Ким болбосун, ким болбосун араб тили дүйнөсүнө киришкенде, араб тилге киришкенде сарф илимин окубастан туруп эч нерсесин түшүнө албайт. Башка айтканда, сарф илимдин бир канаты болсо адамдын, наху болсо экинчи канаты да, экөө менен учуп кетет. Наху окуп сарф окубаса бир канат менен айланып кала берет. Же сарф эле окуп наху окуса жанат айланып кала берет. Өзөгү болсо бул сарф илими болуп эсептелет экен. Бул фазилети жөнүндө үйрөндүк. Эми түшүнүктүү эле баарыңыздарга. Сарф илимди эң биринчи качы кылымдарда негизделип баштаган суроо. Мисалы, түшүнгөнгө жеңил болуш үчүн кыргыз тилибиз качан негизделип баштаган? Кимдер негиздешкен? Касым Ишеналы-Арабаевдар, туурабы? Олар жана башкалар негиздешкен. Ага чейин кыргыз тилибиз бар беле? Бар. Бирок эреже катары, китеп бетине эрежелер түшүрүлүүсү качан башталып атат? 100 жылдын тегереги болду. Туурабы? Сарф илими качан башталган деген суроо. Кимдер баштаган? Эң биринчи Муаз ибн Муслим экен. Муаз ибн Муслим. Ким экен? Жазып алсак деле болот, Ибн Муслим. Муаз ибн Муслим. Муаз ибн Муслим. Мен харакасын коюп берейин мейли, эгер керек болсо. Муслимин. Муаз ибн Муслимин. Кайсы жыл төрөлгөн? 187 хижри жылында бул дүйнөдөн өткөн. 187 хижри жыл. Хижри билебиз, Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага барган жылдан баштап биринчи жыл башталат, хижри жыл. 180 жылында бул алым болсо өзү түү Харасан деген азыркы Афганистандын бир областтарынан, жерлеринен болгон. Өзү Куфада чоң түү ататектер ошол Харасан Афганистандан болгон. Шейхул Кисаи чоң алымдар өткөн. Наху илиминен, сарфи, балага, наху илиминен Кисаи. Ошо Кисаи алымдын устазы болуп эсептелет. Ушул алым эң биринчи сарф илимин негиздеген. Эң биринчи. Бирок сарф илими болсун, наху илими болсун, баардыгы араб тил илимдеринин ичи менен кошо биргеликте эле окулуп келген. Араб тили менен кошо эле. Бирок ошо араб тилине негизги бөлүп чыккан ким? Муаз ибн Муслим. Эң биринчи бөлүп чыккан. Бул эмне үчүн буга аталып калган себеби нахунун эрежелерин окуучуларына көп үйрөтүп эрежелерин иълалдарды, ибдал, идгам деген маселелерди үйрөтүп атып ошого атына калып калган. Бирок нахудан сарф илимин бөлүп чыккан. Биринчи сарф илими, наху илими араб илимдери менен кошо эле окулуп атат дагы. Ошол араб тил илимдеринен, канча илим бар араб тил илимдеринин, билесиздерби? 12 илим бар да. Араб тилге байланыштуу 12 илим бар, бирок дагы 16-17ге чыгарышат. Ошол араб тил илиминен сарф илимин бөлүп чыккан эң биринчи Муаз ибн Муслим болуп атат дагы. Кийин бирок китепке ошо нахудан кайра ажыратып чыккан. Наху менен сарф бирге эле окулуп калып атат дагы, бирок нахудан кайра сарфты бөлүп чыккан Абу Усман ал-Мазини деген. Абу Усман ал-Мазини. Абу Усман ал-Мазини. 249-жылы. Нахудан бөлүп чыккан экен. Абу Усман ал-Мазини. 249 хижриде. 249 хижри жылында. Ибн Джинни
Әл-Мунсифу шарху китаби тасриф деп шарх берген. Ибн Жини деген бұл наху сарф тил ғалымдарының өте чоң ғалымдардың бірі болып есептеледі. Демек біз азыр буга чейин сарф илиминин анықтамаларын, илими анықтамасын, илими дегенде теориялық анықтама деп койсок болот, илимийдичи. Теоретикалык анықтама. Амалийде болсо практикалык анықтамасы. Билдик, туурабы? Ана мунун сарф илими эмнени илимди окутат экен билдик. Араб тилинин жеке сөз катары илдеген изилме эмне экен? Сарф илими. Ошонун эрежелерин бул илими теоретикалык анықтамасы, ошону практика жүрсөк сөздөргө бөлгөнүбүз амали иш жүзүндө практика анықтамасы. Анан пайдаларын үйрөндүк, окуганды үйрөнөбүз, туура окуганды үйрөнөбүз. Бир кичинекей сөз менен көптөгөн маанилерди жакшы түшүнсөк, арабчаны дагы тереңирээк түшүнгөн жардам берет экен. Андан кийин эң биринчи фазилеттин эң абдал илимдердин бирөөсү болот деп. Ошо кайсы илим болбосун, ошол илимге бул илим эмне кылат? Алып барат. Бизде шариятыбызда же болбосо максут кылынган илимдер бар. Анан ошо илим максатка алып барган илимдер бар. Илмул алалар. Түшүнгөнгө жеңил болушун. Тажвидти эмнеге окуйбуз? Куранга кириш үчүн окуйбуз да, туурабы? Куран максат кылынган, тажвид болсо ошо илимге алып барган, Куранга алып барган илим. Дал ошол сыяктуу эле наху сарфтагы Куранды түшүнгөнгө, хадисти түшүнгөнгө, акыйда, фикх жана башка нерселерди түшүнгөнгө үйрөтөт, алып барат. Түшүнүктүү болду? Фазилетин билдик. Андан кийин бул илимди ким негиздеген экенин да билип алдык, Кимге эң биринчи бул Муад ибн Муслим, бирок эң биринчи деп айтканга болбойт. Бул бөлүп чыккандык эң биринчи. Жана илимдердин арасынан китепке катары эң биринчи жазып чыккан ким болду? Абу Усман ал-Мазини деген. Китебинин аты, бияка жазып коеюн, Ат-Тасриф. Ат-Тасриф, наму илму тасриф болуп атат. Андан кийинки маселе истимдадуху. Сарф илимин эмнеге таянабыз? Эмненин негизинен алабыз? Жөн эле абадан, көчөдөн, нарачыктан алабызбы? Эң биринчи сарф илимди таяна турган нерсебиз Куран болот. Эрежелерин, ичиндеги бүт маселелерин эмненин негизине таянабыз? Куранга таянабыз. Андан кийин ва каламил арабил фусаха. Фасих болгон арабтардын сөздөрүнө таянабыз. Түшүнүктүү болдубу? Бул чоң жеңил болуш үчүн кыргыз тилибизде эмнеге таянабыз? Эрежелерин, сөздөрүн, манаска. Туурабы? Эсиңердеби? Же болбосо кыргыз адабияттарына таянабыз. Кыргыз адабияттарына чыгармаларда келет го. Бүгүн мындай болду деп астына чийип, ар бир эрежеге мисал катары каяктан далил алып келет? Кыргыз адабият китептерине, чыгармаларына, Чыңгыз Айтматов болсун, Төлөгөн Касымбеков болсун, ким болбосун, ошол жактан алып келет, Манастан алып келет, Семметейден алып келет, биздин эски адабий китептерибизден. Ал эми араб тил сарфты алып туралы, биздин сарф окуп аткан. Сарф эмнеге таянат экен? Куранга эң биринчи. Бул биринчи маселе. Экинчиси арабтардын фасих болгон, биздин азыр карап эмес. Бул боюнча 4 көз караш бар. Эң биринчи шуараул жахилиюн. Исламга чейинки доордун акындарынын ырларына таянат. Акындардын ырларына таянат. Ибн Кайыс Аша деген акындар болгон, ошолордун сөзүнө таянат. Биз дагы балким кээ бир сөз эреже катары акындардын сөздөрүнө таянат. Дескер, жана кыргыз далил алып келгенде акындардын сөздөрүн алып келет эле. Анан ошолорду талдап 4 көз караш бар. Биринчи ошол исламга чейинки акындардын сөзүнө, экинчи көз караш болсо таянат тургандар. Таянат акындардын же болбосо фасих болгон, таза адабий тилде сүйлөгөн арабтардын сөздөрүнө таянабыз дедик го. Ошолор кимдер деген маселе да бул. Ошондо 4 көз караш бар. Биринчиси 4 түрлүү топтойт алар. Биринчиси исламга чейинки акындардын сөздөрү, ырлары акындардын. Экинчи болсо мухадрамун. Булар ошол исламга чейинки доорду да көргөндөр, ислам динде да жашагандар. Ислам динин кабыл. Хасан деген акын сыяктуу. Билесиңерби, пайгамбарыбыздын акыны болгон. Хасан Лабид деген сыяктуу. Ушулардын сөздөрүнө таянат. Үчүнчүсү мутакаддимун. Булар болсо исламдын башындагылар да, исламдын башындагылар. Жарир сыяктуу акындар болгон. Ушулардын сөзүнө таянылат. Фараздак деген сыяктуу. Төртүнчү болсо
Мувалладун булар болсо ошол ислам дин келгенден кийин ислам дининде төрөлгөндөр. Ошолордун сөзү таянуу мүмкүн эмеспи деген. Ошолордун таянуу мүмкүн эмес. 4-чү көз караштагылар. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогуларга, биринчи табака, экинчи табака, үчүнчү табакага сөздөрү далил болот. 4-чү табака болсо уламалар ортосунда ихтилаф бар. Кээ бир уламалар таянбайт дейт, кээ бир уламалар таянат дейт. Кээ бир уламалар ошону далил катары алып келсек болот, кээ бир уламалар алып келбейт дейт. Көпчүлүк уламалар жанагындай далилге эсептешпейт. Көпчүлүк уламалар. Бирок кээ бир уламалар болсо, Замахшари сыяктуу алардын арасынан чыныгы фасих болгондор, сөздөрү өтө сөзгө чечен мыкты болгондордун ошолор гана таянса болот деген дагы көз караш бар. Хадис маселе бар эми. Хадиске таянсак болобу болбойбу деген буга көп токтолбойбуз иншалла. Хадис маселеси бар. Эгер мында да 3 көз караш бар. Биринчи көз караш хадистерге шахид боло алат дейт. Хадистерден дагы биздин сарфка, нахуга далил алып келсек болот дейт. Биринчи көз караштар. Булар Ибн Малик, Ибн Хишам жана башка кээ бир уламалар. Экинчи көз караш болсо, далил алып келинбейт дейт. Булар хадис. Эмне үчүн? Ким айта алат? Хадис эрежеге далил болбойт дейт. Себеп ким айта алат? Ким эсинде бар, балким уккан. Себеби хадистер бизге көпчүлүгү эмне менен жеткен? Мааниси менен келген. Мааниси менен келген. Ошол себептен риваялар ар түрлүү да. Кирбейбиз, терең кирбейбиз. Мааниси менен келген. Ошол себептен хадис далил катары эсептелбейт деген дагы алымдар бар. Муну Абу Хайян жана Ибн Даи деген алымдар сыяктуулар айтышкан. Үчүнчү көз караш бар, ортосу тавассут. Бул Шатиби сыяктуу алымдар. Алар эмне деп айтышат? Эгер хадис сөз келген болсо, далил катары алынат, маана кетип калган болсо, далил катары алынбайт деген. Кыскачасы хадис илими менен ошондой. Эми хадис илимин нелерин билдик биз азыр ушул сарф илимин нелерин билдик, аныктамаларын үйрөндүк. Анан эмне жөнүндө изилейт экен ошону билдик. Дагы пайдасын үйрөндүк, дагы фазилетин үйрөндүк. Ким тарыхын ким койгон эң биринчи? Кыргыз тилин кимдер баштады? Касым Тыныстанов, Ишен Аларбаев сыяктуу болсо, мына ушулар баштап атат. Кайсы эмнеден алыныптыр сарф эрежелери бүт? Курандан жана акындардан. Алар болсо 4 топ болуп атат. 4 көз караш, үчөөсү иттифакан бизге бир көз караш менен алынат. 4-үнчүсүндө ихтилаф, кыйын болсо, чоң окумуштуу болгон болсо, жөнөкүсү чоң акын болгон болсо, ошо алынат деген сыяктуу. Өкүмү кандай бул илимдин? Фард кифая, кадимкидей эле башка илимдер сыяктуу эле өкүмү. Эми дагы бир маселе, жаңы маселе. Араб тилинин бир сөзү катар дебедикпи? Бир сөзү катар дедик. Араб тилинин эмне бар? Бир сөз эмне дейт? Калима деп айтат, бир сөзгө. Ал канчага бөлүнөт? Эмне? Исим? Ал-фи'л, анан ал-харф. Атооч, этиш, анан мүчөлөр. Туурабы? Кыргыз тилибизде деле ушундай, 4-үнчүсү бар бизде. Бир нерсе зат атооч, анан этиш, ошо этиштерди байлаган мүчөлөр. Исимдерге эмнелер кирет? Бул эле калем, китап мисалы, туурабы? Китап кирет. Фи'лгечи? Ушул эле катаба кирет, жазды. Харфтаргачы? Мин деген дан мүчөсү, фи, дө, де мүчөсү, да мүчөсү, туурабы? Иля, га мүчөсү, жана башка мүчөлөр, буларды байлайт. 4-үчүсү бар бизде кыргыз тилинде. Араб тилинде дагы ошо 3 эле бар. Бир сөз 3кө бөлүнөт. Эми сарф илими бардыгын изилдейби? Кайсын изилдейт? Сарф илими ким айтат дагы, ким кандай көз караш бар? Сарф илими
Söz dedik, бирок сөздүн ичинде бүт харфты дагы, феилди дагы, исим дагы изилдейби? Исимдин да ичинен исимди дагы исим менен феил мааниsin бере турган исим. Харф изилдебейт. Демек, харфты изилдебейт экен. Иттифак бул, харф изилдебейт. Харф изилдебейт. Бирок исимдин дагы бардыгын изилдейби? Жок. Кайрыларды изилдебейт. Ал-асмаул мабни исимдерди изилдебейт. Мабни болгон исимдерди изилдебейт. Мабнилер кайсылар келет? Домайырлар келет. Анта мисал турабы? Залика исм ишара. Ушул окшогондорду сарф илим изилдебейт. Улар ошол себептен биринчи уламалар айткен, нахуну биринчи окубаш керек дейт, бир-эки китеп жалпы түшүнүп албаш керек дейт, анан сарфка кириш керек дейт, Барыңыздар бияқта 3-чү, 4-чү, 2-чи курстар, арабызда бир-экилер бар, бирлер. Исимдин баарын изилдебейт. Исимдин мабни болгон исимдерди изилдебейт экен. Мабни исим, асмаул мабния деп жазып коюн. Кайсыларды изилдебейт экен? Ал-асмаул мабния. Туурабы? Ал-асмаул мабния. Негизи харакаларын кой беле коюн, бирок башталышына мейли. Мону болсо изилдебейт экен. Башка жагын изилдей берет. Башка жактан изилдейт. Эми кайсы калды бизде? Феил калды. Исимдин бардыгы, исимдин кээ бир нерселерди изилдебейт, асмаул мабнияларды. Эменинчи, феилдинчи. Бүт барын изилдейби? Бүт эле феил изилдейби? Суроо. Бардык феил аттын барын сарф изилдейби? Ким айтат? Кимдин эсинде бар? Туурасы аф'ал ал-жамида. Жамид болгон феилдерди сарф изилдебейт. Булар кайсылар кирет? Мисалы. Лейса. Туурабы? Лейса. Лейсаны феил мудори кылып көрүлөчү? Болбойт, Лейса феил мади боюнча кала берет. Лейса, лейсу болуп, Лейсат, лейсата. Анан ким айтат? Лейсатна. Жок, ласна болот. Ласта, ластума, ластум, ласти, ластума, ластунна, ласту, ласна болот. Феил мудориси амыры башкасы жок болду. Буларды сарф илим изилдебейт. Афал жамидаларды. Демек, калима деселе, араб тилин бир сөз десе бардыгын эмес экен. Харфтарды болду унутуп коесуздар, сырасы харф жок. Суроо берсе харф каякта десе харф некен? Сарф илим изилдебейт. Афалул анта асмаул эмелерди, мабнилерди дагы эмне болот экен? Изилдебейт, Асмаул маусула, асмаул ишара, жана башкалар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Шу менен бүгүн биринчи сабагыбызды бүтүрөбүз. Валхамдулиллахи роббил аламин.